Айта бериңиз. Нурлан байке эгер угуп атса жана Нурланды атпайсызбы? Нурлан, биз Нурланды билем мен. Нурлан Өмүракунов байке. Муктар Өмүракуновдун иниси деп коелу. Ошол болушу мүмкүнбү деп атасызбы? Ошол эле болушу мүмкүн деп ойлойм. Анткени ушул ак өргөдөгү сос объектинин жерлеринин баарын ошол аркылуу кеткен. Соттошом десе соттошкон эле даярмын. Анткени өзүнүн сөзү бар. Илеген баннер алып келип илип туруп, мына Муктар атындагы спорт комплекс салабыз деп туруп, ушундай эле плаш атканда сатып кийин эмне кылайын ушинтип чечип койгондо, элди токтотуп койгондо, ошондой эле жана мечит салып туруп, мечиттин артын кайра килейген этаж салды. Ошол атында. Бор эки этажды деле ошол салды. Ооба. Өмүракунов салып атат. Эмне айтканда, Илеген Гагарин көчөсүн жарым бөлүп туруп ошол кишинин атында койду эле, эртең күнү мен баламды эмне деп айтам? Бул кайсы киши десе, ушул жердин баары саткан деп айтам мен. Ошон үчүн Нурлан байке угуп атса, элге чыгып, жобосо элди чогултуп алып келиш керек да, өзүнүн ак өргөдө жашап аткан тургуну катары да. Андай кишилер ушундай жерлерди сатып алган болсо дагы мурун белекке берип койсо деле жарашат деп ойлойм го мен байке, кандай дейсиз? Жанакы этаж салган этаждын астында деле чай, балдар деп жаштаргачы бир этаж жобосо бир этаж болбосо деле подвалыначы, 2 комнат спорт комплекс куруп берип койсо деле болмок. Ушуга чейин ушул сөзгө баргызбайчы. Биз деле ошол кишинин Муктар байкенин арбагын сыйлап, ушуга чейин унчукпай келдик да. Нурлан байке мисалы Өмүракунов байкени айтып атабыз да. Эми ушуга чейин сыйладык жакшы эле. Эми мына жаштар чоңоюп калды. Кичинекей ошол кезде 5 жаштагы бала азыр 30га чыгып атат да. 25 жыл болуп кетти. Ошол жерде жашап аткан. Байке угуп атса ошону эме кылсын, мен турам эмес айтып атсам, мени келип фотко беребиз. Ооба. Бирок эл турат да. Ооба. Элдин атында ошол илеген баннер илип турупчу. Элди алдады деп ойлойм мен мисалы. Жыйынтыктай берейинби? Достор, мен жана сурангандай, сизди каяктан көрсөк болот? мен сурангандай ушул түз эфирди бөлүшүп таратышып коюңуздар, бийликке жетсин. Ушул карапайым элдин талабы өтө деле аша чапкан эмес, орусча айтканда нагыла деле эмес экен. Ушул мурунку 89 жылдан бери сактап келаткан жерине бала бакча курулсун деп атат, парк куруп бергиле деп атат. Анан кийин деген ушул бийлик эл үчүн келгенден кийин, элдин үнүн угуп, эл үчүн иштеп аткандан кийин ушул ак өргөгө келип, ак өргөнүн жашоочулары менен жолугуп, ушул жерлерди өзүнүн багытында парк, бала бакча, балдардын аянтчасы кылып берсе, мына ак өргө жашоочулары өздөрү эле биз бирден болсо дагы баардыгыбыз чыгып бак тийип, бакты бактай карап алабыз деп атышат. Түз эфирди бөлүшүп коюңуздар, таратышып коюңуздар, бийликке жетсин, президентке жетсин, Камчыбек Ташиевке жетсин, Нурдан Орунтаевка жетсин, мэрге жетсин, акимге жетсин, келип эл менен жолугушуп сүйлөшкүлө. Бул митинг эмес, ак өргөнүн эли өздөрүнүн укугун коргоп, парк керек, бала бакча керек деген укугун коргоп чогулушту. Митинг катары кабыл алып, куугунтуктаганыңарды токтоткула. Мен деген элдин талабын талашкан көз карандысыз эркин журналист Алтынай Арстанбекова. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Ак өргөнүн эли буйрса, Кудайым кааласа, ошол алдына койгон ой тилек максаттарына жетет деген жакшы үмүттө, жакшы ишеничте бийликтен суранып, мен дагы ушул түз эфирдин аягына чыктым. Чоң рахмат, таратышып коюңуздар.